Родителями вышли в город погулять. Вот. Папа с мамой. Бишкек. Самый верхний идет. Курикш. Давай, мам. Мам. Приятного нам аппетита. Я уже наелась. Ну все. Едем домой. Теперь в душ. Надо выспаться. Завтра уже в Казахстан. Мамуся, папуся. Вот. Үйгө келсем, мындай доставка келиптир. Бирөөсү мага, бирөө Нурдаулетке. Нурдаулеттики мына мындай сонун. Ой. Рахмат, эжеке, чоң рахмат. Бул мага экен. Кудагы мындай сумочка. Смотрите, какая милота. Чоң рахмат Кыргызстандагы биздин колдоочу эжекеден. Кудайым буйрса эртең муну Нурдаулетке, Алматыга алып барып берем. Рахмат эжеке, колдооңузга чоң рахмат. Мне очень приятно. Баарыңыздарга салам, достор. Мен эфирдемин. Ошондуктан 14:30да косулайык менен бирге болуңуздар. Ошо. Эфирге келсем Нурдаулет жок, жанымда жок. Бирок мындан кийинки эфирлерде буйрса. Ошо. Эфирге келсем Нурдаулет жок, жанымда жок. Бирок мындан кийинки эфирлерде буйрса чогуу болобуз деген ойдомун. Ошо, жалгызсырап атам аябай. Негизи айтпайм мен. Кээ бирөө ал жака негизи ар бир адам өзүнүн ниетине жараша барат да. Кээ бир адам хайп үчүн барат. Кээ бир адам чын эле турмушка чыгышым керек деп барат. А меники чынын айтканда эми жашырганда эмне 50-50 деп айтса болот да. Себеби мен өзүм чыгармачылыкта жүргөн адаммын. Өзүм Кыргызстанда ырчы болгум келип, алып баруучу болгум келип жүргөн. Чыгармачылыкта өзүм ордумду тапкым келген. Бул мен үчүн дагы бир жаңы ачылыш, дагы бир жаңы бир тепкич болду да. Өйдөгө чыкканга, көтөрүлгөнгө, өзүмдү таанытканга деген сыяктуу.